Илева, иласаң урам. Илева. Мына, чук. Социалдык тармактарда атасы кичинекей кызын чыбык менен уруп жатканы тартылган дагы бир видео тарады. Бул факты боюнча 36 жаштагы келин Майлы Суу шаардык милициясына кайрылган. Маалыматка караганда окуя 14 ноябрда түндө Нокен районунда болгон. Анда 41 жаштагы киши келинчегин уруп үйдөн кууп чыккан. Андан кийин кызын уруп жатканын видеого тартып келинчегине жөнөткөн. Бул маалымат Майлы Суу шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, ал эми караштуулугу боюнча Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө жиберилген. Нокен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 187-беренеси менен кылмыш ишин козгоп, учурда шектүү жаран Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип камакта. Келин азыр 2 баласы менен Майлы Сууга көчүп келип, уулу атасында калган. Маалым болгондой, келин менен жолдошунун туугандык байланышы дагы бар. Бул тууралуу Майлы Суу шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан кабарлашты. Мекеме окуя болгонун уккандан бери келинден кабар алып, көмөк көрсөтө баштаган. Биз только консультация берип атабыз азыр. Азыр 2 кызы менен Майлы Сууда жашашып атат. Өзүнүн апасынын үйүндө туруп атат. Бүгүн Ошко кетишти. Оштон эми психологко барышат да, психолог кандай психологический травма алдыбы, албадыбы, эмне деп ошол медицинский заключение чыгарып берет да. Бир эркек баласы атасынын колунда калган Нокенде. Ал бала калган себеби ал баланы чоң энеси 8 айлыгынан баккан экен да. Ошон үчүн бала чоң энесине көнүп калып, апасы менен келгени каалабаптыр. Облустук милиция тергөө иштери жүрүп жатканын, тасмадагы сабалган кызга соттук медициналык, психологиялык, психиатриялык экспертиза дайындалганын маалымдады. Ал эми психологдор үй бүлөдөгү зомбулук баланын психикалык, эмоционалдык абалына таасир этерин айтышат. Мындан улам балага болушунча аяр мамиле жасоого чакырат. Бала кезде ошол бала бакчада үйдө баланы коркутуп койду. Ал бала ошол коркунучу менен бүгүнкү күндө кайра эле ошол коркунуч жарата турган ситуацияларга кабыл атат. Коркунучту сиңирип алып туруп жүрөгүнө, анан ал мектепке келет, мектепте буллинг башталат, анан ал чоң жашоого келет, аерде коллегаларынан запкы жейт, ушинтип баланын тагдыры мындай тайкы болуп кете берет да, мындайча айткандачы. Депутат Мирлан Самыйкожо балдарга көңүл бөлүнбөй жатканын сындап, маселени жогорку кеңештин жыйынында көтөрдү. Эл өкүлү балдарга ата-эне мээрими жетпей жатканын, анысы аз келгенсип айрым тарбиячылар тарабынан сабалганы өкүнүчтүү экенин айтты. Балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көртүрлүктүн көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип, үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбияшынын айрым тартиби жок тарбияшынын таягы, ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду. Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата-эне мээримине толук кандуу канбай калган, асмандан самолет учуп баратса, мени апама ала кетчи деген бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз. Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды. Акыркы 11 ай ичинде Жалал Абад облусунда жаш өспүрүмдөргө карата жасалган 15 зомбулук фактысы катталган. Анын ичинен 12 факты кыскартылып, 3 факты боюнча тергөө амалдары жүрүп жатканы маалымдалды. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.